Салам, 5-класс математика сүйүүчүлөрү. Мен бүгүнкү видеодо мамыча түрүндө иштөөнү көрсөтүп берем. Мамыча түрүндө кошуу бар, мамыча түрүндө кемитүү бар. Бул видеодо мен кошуусун көрсөтүп бермекмин. Мисалы, бизге 455 деген сан берилсин. Ага кошобуз 342 342. Мамыча түрүндө ушундай жазылат. Ар бир сан өзүнүн астына жазылыш керек. Анан кийин биз баягы мурунку видеодо айтып кетпедик беле? Бирдиктер, ондуктар, анан жүздүктөр депчи. Бирдиктер бирдиктин астына, ондуктар ондуктун астына, жүздүктөр жүздүктүн астына жазылыш керек. Эми азыр биз бирдиктер менен бирдиктерди кошобуз. Демек 5 менен 2-ни кошобуз. 5-ке 2-ни кошсок 7. 7. Ондукка ондукту кошобуз. 5-ке 4-тү кошсок 9. 9-ту жазабыз. Ар биринин өзүнүн астына жазабыз. Астына. 4-тү 3-кө кошобуз. 7, кайра эле. 7. Демек 455-ке 342-ни кошсок 797 деген сан келип чыгат экен. 797. Макул дейбу. Мындай учурлар кездешип калат. 1250-гө кошолуу 123 кошолуу дейли. Бир нерсени байкадыңарбы бул жерден? Мына бул жерде бирдик, ондук, жүздүк, миңдик турат да. Мен бирдиктин астына бирдикти жаздым, ондуктун астына ондукту, анан жүздүктүн астына жүздүктү жаздым. Бул жерде эч нерсе жазылбайт, ушул жердечи. Анткени 123 деген сан. Бул анткени жүздүк. 1250-гө 123-тү кошсок канча болот? Эми бирдик менен бирдикти жанагындай эле кошобуз. 3-кө 0-ду кошсок 3 өзү эле калат. 5-ке 2-ни кошсок 7. 2-ге 1-ди кошсок 3. Анан 1 бул жака келип өзү эле туруп калат. 1. Демек 1250-гө кошобуз 123-тү 1373 келип чыгат. 1373. Макул дейли. Эми эң маанилүү жери мына ушул. Азыр биз жаңы эле кошкондорду кайра бири-бирине кошуп көрөбүз. 1373-тү 1373-тү кошом 797-ге. 797-ге. Байкала достор, 7 3-түн астына 7-ни, 7-тин астына 9-ту, 3-түн астына 7-ни жаздым. Ондуктун астына ондук, бирдиктин астына бирдик, жүздүктүн астына жүздүк. Эч качан азыр ушундай кылып жазбагыла, эч качан. Бул туура эмес. Мындай жазсам болбойт. Эми мына эң маанилүү жери ушул. 7-ге 3-тү кошсок 10 чыгат, туурабы? Бирок биз деген бул жака мынтип 10 деп жазып койгонубуз туура эмес. Себеби 9-га 7-ни кошсок, ал жактан да сан чыгат, анан бул жака кайсысын жазабыз? Биз деген ондуктун астына ондукту, бирдиктин астына бирдикти жазышыбыз керек да. Ошондуктан 7-ге 3-тү кошкондо 10 деген санды биз өзүнчө жазып алалы. Мен түшүндүрүп берейин. Мурдакы сабакта өткөн
бирдиктер, ондуктар, жүздүктөр деген ушул жерде жардам берет. 0 деген бул бирдик болчу. Бирдик. 1 деген ондук болчу. Ондук. 1 деген өзүн жаза алабыз буяка. 7'nin астына жаза алабыз, бирдиктердин астына. Ондукту эстеп калабыз. Ондук деген 1 деген сан. Ушуну эстеп турабыз. Эми 9га 7 кошсок 16. 16га мурунку мына ушул эстеп турган санды кошобуз. 16, 17 чыгат. 17. 17'nin 1 деген жазабыз бул жака. Ооба, 17'nin 7'sini жазабыз дагы. Кайра 1'ин эске тутуп турабыз. Кайра эле 7'ге 3'тү кошобуз. 10 чыгат. Бирөө биздин эсибизде бар болчу. 10га 1'ди кошсок 11 чыгат. 11. 11. Анын 1'ин жазабыз бул жака. Кайра бул 1'ди эске сактап калабыз 11. Анан 1 дагы сөз турат. Мурункусунда жөн эле ылдый түшүп кеткен. Бирок бизде эсибизде сакталган дагы 1 бар. Демек 1ге 1'ди кошсок 2. Ушул 1ге жанагы эсибиздеги 1'ди коштук. 2 чыкты. Демек 1373-кө 797'ni кошсок 2170 чыгат экен. 1373-кө кошобуз 797'ni барабар 2170. 2170. Дагы бир айта кетчү нерсе бар эле. 455 мисалы үчүн кошулган 1250 десек, кээ бир балдар мынтип жазып коюшу мүмкүн. 1250 деп. Бул дагы туура эмес. Себеби бирдиктин астына бирдик, ондуктун астына ондук жазылган жок. Бул деген кандай болуп жазылыш керек? Бул деген ар биринин өзүнүн астына жазылыш керек. Ушундай болот. Ушуну азыр силер пауза коюп чыгып көрүлү. Андан кийин меники менен салыштырасыңар. Эгерде туура чыкса, албетте азамат болсоң. 5. Мекени 5ке 0 кошсок 5. 5ке 5 кошсок 10. Бирөө көңүлдө калат. 4ке 2 кошсок 6, анан 7. 4ке 2 кошсок 6, бирөө көңүлдө болчу 7. Анан 1 өзү түшүп кетет. 1750. Эгерде силерде дагы ушундай чыкса, азаматсыңар. Мына ушундай эле жеңил тема. 5-класстын окуучулары, силер момчаларды билет болушуңар керек. Бул жөн гана кайталоо. Болгону силер дайыма кайталап чыгып турсаңар, мээңер дагы ошончо бат-баттан кабыл алат. Силер менен элдин сыймыгы болду. Каналга жазылып, каналды башка досторуңар менен бөлүшкүлө. Анан ар дайым 5 алып жүргүлө. Кош.